15-bölüm. Dөөт өзүнө Дөөттүн шаарында үйлөрдү курду. Кудайдын келишим сандыгы үчүн жай камдап, ал үчүн жыйын чатырын тургузду. Ошондо Дөөт Кудайдын келишим сандыгын лебилерден башка эч ким көтөрүүгө тийиш эмес. Анткени Теңир аларды Кудайдын келишим сандыгын көтөрүүгө, өзүнө кылымдар бою кызмат кылууга тандап алган деди. Ал келишим сандыгы үчүн өзү даярдап койгон жерге Кудайдын келишим сандыгын алып келиш үчүн бардык ысрайылдыктарды Иерусалимге чогултту. Дөөт Аарундун уулдарын жана лебилерди, Каат уулдарынан Уриэл башчыны жана анын бир туугандарын 120 кишини, Мераринин уулдарынан Асая башчыны жана анын бир туугандарын 220 кишини, Гейршондун уулдарынан Жоэл башчыны жана анын бир туугандарын 130 кишини, Элитсапан уулдарынан Шемая башчыны жана анын бир туугандарын 200 кишини, Хеброн уулдарынан Элиэл башчыны жана анын бир туугандарын 80 кишини, Узиэлдин уулдарынан Аминадап башчыны жана анын бир туугандарын 112 кишини чакырды. Дөөт ыйык кызмат кылуучулар Садок менен Абиатарды, ошондой эле лебилерди, Уриэлди, Асаяны, Жоэлди, Шимаяны, Элиэлди жана Аминадапты чакырып алып, мындай деди: Силер Леби урууларынын башчылары, өзүңөр да бир туугандарыңар да ыйыкталгыла. Мен даярдап койгон жерге Исраилдин Кудай Теңиринин келишим сандыгын алып келгиле. Анткени бул ишти мурун Кудай эле силер кылбаганыңар үчүн, аны кантип алып келүүнү Теңирден сурабаганыбыз үчүн бизди Кудай Теңирибиз жазалады. Ошондо ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер Исраилдин Кудай Теңиринин келишим сандыгын көтөрүп келиш үчүн ыйыкталышты. Теңирдин сөзү боюнча Муса айткандай, лебилердин уулдары Кудайдын келишим сандыгын шыргыйларынан алып, ийинге салып көтөрүп жөнөштү. Дөөт лебилердин башчыларына алардын ырчы бир туугандары музыкалык аспаптар менен арфа чертип, лира тартып, жез табак кагып, катуу ырдап элдин алдында турушун буйруду. Лебилер Жоэлдин уулу Эйманды, анын бир туугандарынан Берехиянын уулу Асапты, ал эми Мерари уулдарынан алардын бир туугандарын Кушаянын уулу Эйтанды коюшту. Теңирдин сөзү боюнча Муса айткандай, лебилердин уулдары Кудайдын келишим сандыгын шыргыйларына алып, ийинге салып көтөрүп келишти. Алар менен кошо бир туугандары Захарияны, Бенайды, Жазиэлди, Шемрамотту, Жехиэлди, Унини, Элиапты, Бенаяны, Маасеяны, Мататияны, Элипейди, Микнеяны, Обейт Эдомду жана Жейэлди коюшту. Булар дарбазачылар болушкан. Эйман, Асап жана Эйтан жез табактарды катуу кагышты. Захария, Азиэл, Шемрамот, Жехиэл, Уни, Элиап, Маасея жана Беная арфа чертип бийик үн менен ырдашты. Мататия, Элипей, Микнея, Обейт Эдом, Жейэл жана Азазия болсо жоон үндүү арфа чертишти. Ал эми лебилердин башчысы Кенания ырчыларды үйрөтүүчү болчу, анткени ал бул иште машыккан чебер эле. Берехия менен Элкана келишим сандыгынын жанында эшик кайтарчылар болушту. Шибания, Жошапат, Натанаэл, Амасай, Захария, Беная жана Элезер ыйык кызмат кылуучулар Кудайдын келишим сандыгынын алдында сурнай тартып бара жатышты. Обейт Эдом менен Жехия мыйзам сандыктын жанында эшик кайтаруучулар болуп турушту. Ошентип Дөөт, Исраил аксакалдары жана миңбашчылар Теңирдин келишим сандыгын Обейт Эдомдун үйүнөн өргүү менен көчүрүп келгени жөнөштү. Теңирдин келишим сандыгын көтөргөн лебилерге Кудай жардам берди. Ошондо 7 букачарды жана 7 кочкорду курмандыкка чалышты. Дөөт менен келишим сандыгын көтөргөн бардык лебилер, ырчылар, музыкалык аспаптарды чертүүчүлөр менен ырчылардын башчысы Кенания зыгыр бууласынан токулган кийим кийишкен. Дөөттүн үстүндө зыгыр бууласынан токулган ифот да бар эле. Ошентип бүт Исраил Теңирдин келишим сандыгын мүйүз менен сурнайдын, жез табактын, арфанын салтанат менен алып киришти. Теңирдин келишим сандыгы Дөөттүн шаарына киргенде, терезеден карап турган Шабылдын кызы Михал кубанычы койнуна батпай бийлеп келе жаткан Дөөт падышаны көрүп, аны жүрөгүндө кемсинтти. 2-бөлүм. Бир туугандарым, даңктуу Теңирибиз Иса Машаякка ишенгендер катары бет карамалык кылуудан сак болгула. Чогулушуңарга алтын шакек тагынган, кымбат баалуу кийим кийген адам жана жупуну кийинген жарды адам келсе, силер кымбат баалуу кийим кийген адамды карап, сен бул жерге отурсаң болот деп, ал эми жарды адамга сен тигил жерге тур, же менин ылдый жагыма отур десеңер, анда адамдарды алакчылаган адилетсиз сот болуп жаткан жоксуңарбы? Кулак салгыч сүйүктүү бир туугандарым, ишенимге бай болушсун, өзүн сүйгөндөргө убада кылган, падышачылыктын мурасчылары болушсун деп, Кудай бул дүйнөнүн жардыларын тандап алган жок беле? Силер болсо жардыны кемсинтип жатасыңар. Силерди кысымга алып, сотторго сүйрөп барып жаткандар байлар эмеспи?
Силер алып жүргөн жакшатты жаманатты кылып жаткандар ошолор эмеспи? Эгерде силер падышанын ыйык жазуудагы өзүңдү кандай сүйсөң жакыныңды да ошондой сүй деген мыйзамын аткарып жатсаңар, анда жакшы кылып жатасыңар. Эгерде бет карамалык кылып жатсаңар, анда күнөө кылып жатасыңар жана мыйзам алдында кылмышкерсиңер. Ким мыйзамдын баарын аткарып жүрүп, алардын бирин эле бузса, бүт мыйзамды бузган болот. Анткени ойноштук кылба деген Кудай киши өлтүрбө деп да айткан. Эгерде сен ойноштук кылбасаң, бирок киши ылтүрсөң, баары бир мыйзамды бузуучу болосуң. Силер эркиндик мыйзамы боюнча соттолуучуларсыңар. Ошондуктан сүйлөгөн сөзүңөр менен кылган ишиңер ошого ылайык болсун. Анткени ырайым кылбаган адам ырайымсыздык менен соттолот. Ырайым соттон жогору. Бир туугандарым, ким ишенем десе, бирок ишенимине ылайык иштерди кылбаса, андан эмне пайда? Ошондой ишеним аны куткара алабы? Эгерде бир туугандарыңардын кийер кийими, ичер тамагы жок болсо, араңардан бирөө аларга тынчтык менен баргыла, жылуу кийингиле, курсагыңарды тойгузгула десе, бирок алардын денесине керектүүнү бербесе, андан эмне пайда? Ошол сыяктуу эле ишсиз ишеним өлүк ишеним. Бирок кимдир бирөө минтип айтышы мүмкүн. Сенин ишенимиң бар, ал эми менин иштерим бар. Мага ишсиз ишенимиңди көрсөт. Мен болсо сага иштерим аркылуу ишенимимди көрсөтөйүн. Сен Кудайдын бирөө экендигине ишенесиң. Мунуң жакшы, бирок жиндер да ишенип титиреп турушат. Акылсыз адам ишсиз ишеним өлүк экенин билгин келеби? Өз уулу Ысхакты курмандыкка чалмакчы болгон атабыз Ыбрайым иши менен акталган жок беле? Көрдүңбү? Анын ишеними иштери менен коштолгон. Ишеним иштер аркылуу жеткилеңдикке жетти. Ошентип ыйык жазуудагы Ыбрайым Теңирге ишенди, ишеними ага адилдик катары эсептелди деген сөз аткарылып, Ыбрайым Кудайдын досу аталды. Көрдүңөрбү? Адам ишеними менен гана эмес, иштери менен да акталат. Чалгынчыларды үйүнө кабыл алып, андан кийин башка жол менен узатып жиберген бузулган аял Рахаб да иши менен акталган жок беле? Демек, рухсуз дене өлүк болгон сыяктуу эле, ишсиз ишеним да өлүк. 9-бөлүм. Мен курмандык чалынуучу жайдын жанында турган Теңирди көрдүм. Ал мындай деди: Мамылардын үстүнкү бөлүгү нур, үйдүн төбөсү солкулдап, алардын башына түшсүн. Ал эми калгандарын мен кылыч менен өлтүрөм. Алардын эч кимиси качып кутулбайт. Аман калам дегендеринин бири да аман калбайт. Алар өлгөндөр жаткан жайга кирип кетишсе да, менин колум аларды ошол жактан алып чыгат. Асманга чыгып кетишсе да, аларды ал жактан кулатам. Алар Кармел тоосунун чокусуна чыгып, жашынып алышса да, ошол жерден аларды таап алып колго түшүрөм. Менин көзүмдөн жашынып, деңиздин түпкүрүнө түшүп кетишсе да, ошол жерден деңиз жылаанына аларды чагууга буйрук берем. Аларды өз душмандары туткундап кетишсе да, ошол жерден да кылычка аларды өлтүрүүгө буйрук берем. Мен көзүмдү аларга жакшы күн көрсөтүү үчүн эмес, алаамат түшүрүү үчүн бурам. Анткени Себайот Кудай Теңир жерге колун тийгизгенде ал эрип кетет. Ошондо анын үстүндө жашагандардын баары ыйлашат. Жер бүт бойдон дарыядай ташкындайт, Мисыр дарыясындай төмөн түшөт. Ал өзүнүн жогорку үйлөрүн асманга тургузган, өзүнүн негизин жер үстүнө орноткон. Ал деңиз сууларын чакырып жер үстүнө төгүп турат. Анын ысымы Теңир. Исраил уулдары, силер мен үчүн Эфиопия уулдарындай эле эмессиңерби дейт Теңир. Исраилди Мисыр жеринен, Пелишликтерди Каптордон, Арамейлерди Кирден мен алып чыккан жок белем. Мына Кудай Теңирдин көздөрү күнөөкөр падышачылыкка каршы. Мен аны жер бетинен жок кылам, бирок Жакыптын тукумун биротоло кырып салбайм дейт Теңир. Анткени мен буйрук берип, данды калбырлагандай, Исраил урууларын бүт элдердин арасында калбырлайм. Бир да дан жерге түшпөйт. Менин элимдин бул алаамат бизге жетпейт, бизге келбейт деген күнөөкөрлөрүнүн баары кылычтан өлөт. Ошол күнү мен дөөттүн кулаган чатырын калыбына келтирем. Анын жик кеткен жерлерин бүтөйм, бузулган жерин оңдойм, аны байыркы күндөрдөгүсүндөй кылып тургузам. Алар Эдомдун калдыгын жана менин ысымым менен аталган элдердин баарын ээлеп алыш үчүн ошондой кылам дейт. Ушунун баардыгын жасаган Теңир. Мына күндөр келе жатат дейт Теңир. Ошол күндөрү жер жайнаган дыйкан оруп жыйуучуну кууп жетет. Ал эми жүзүм сыккыч себүүчүнү кууп жетет. Ошондо тоолордон чыккан жүзүм ширеси баардык адырлардан агат. Ошондо мен өз элим Исраилди туткундан кайра алып келем. Алар кыйраган шаарларды кайрадан куруп, аларга отурукташат. Жүзүм зарларды отургузуп, алардын шарабын ичишет. Жемиш бактарын тигип, алардын мөмөлөрүн жешет. Мен аларды өздөрүнүн жерине жайгаштырам. Ошондон кийин алар өздөрүнүн мен берген жеринен куулуп чыгарылбайт дейт сенин Кудай Теңириң. 4-бөлүм.
Иса ыйык рухка толуп, Ярдандан кайтып келгенден кийин рух тарабынан чөлгө алынып барылды. Ошол жерде ал 40 күн шайтан тарабынан сыналды. Ошол күндөрү ал эч нерсе жеген жок. Акырында ал ачка болду. Ошондо шайтан ага: "Эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда мына бул ташка буйру, ал нанга айлансын" деди. Иса ага мындай деп жооп берди: "Ыйык жазууда адам нан менен гана эмес, Кудайдын ар бир сөзү менен жашайт" деп жазылып турат. Ошондо шайтан аны бийик тоого чыгарып, көз ирмемде ага дүйнөнүн бүт падышачылыктарын көрсөтүп, сага ушул падышачылыктардын баарынын үстүнөн болгон бийликти жана алардын атак даңкын берем. Анткени ал мага берилген, мен аны кимге кааласам ошого берем. Ошондуктан эгерде сен мага таазим кылсаң, баары сеники болот" деди. Иса ага: "Кет жанымдан, шайтан. Ыйык жазууда Кудай Теңириңе табын, ага гана кызмат кыл деп жазылып турат" деп жооп берди. Ошондо шайтан аны Иерусалимге алып барып, ибадаткананын төбөсүнө тургузуп, мындай деди: "Эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда ушул жерден боюңду таштап жибер. Анткени ыйык жазууда ал өз периштелерине сени сактоону буйруйт. Сен бутуңду ташка уруп албашың үчүн алар сени колдоруна көтөрүп кетишет" деп жазылып турат. Иса ага: "Кудай Теңириңди сынаба деп айтылган" деп жооп берди. Шайтан Исаны сынап бүткөндөн кийин убактылуу анын жанынан кетип калды. Иса ыйык рухтун күчүнө толуп Галилеяга кайтып келди. Ал жөнүндө бардык аймактарга кабар тарап жатты. Ал синагогаларда элди окута баштады. Аны бардыгы мактап жатышты. Иса өзү чоңойгон Назарет шаарына келип, адатынча ишемби күнү синагогага кирди. Ал Кудайдын китебинен окуп берүү үчүн ордунан турганда ага Ишая пайгамбардын китебин сунушту. Ал китепти ачып, мындай деп жазылган жерин таап окуду: "Теңирдин руху менде, анткени ал мени жакырларга жакшы кабар таратууга дайындады. Мени жүрөгү жаралууларды айыктырууга, туткундарга боштондук жарыялоого, сокурлардын көзүн ачууга, кыйналгандарды эркиндикке чыгарууга, Теңирдин ырайым кылуу жылын жарыя кылууга жиберди." Анан Иса китепти жаап, кызматчыга кайтарып берип, ордуна отурду. Синагогадагылардын бардыгынын көздөрү ага тигилди. Ошондо Иса аларга: "Силер уккан ушул пайгамбарчылык бүгүн орундалды" деди. Бардыгы аны кубатташты. Анын оозунан чыккан керемет сөздөрүнө таң калып, "Бул Жусуптун эле баласы эмеспи?" дешти. Иса аларга мындай деди: "Силер мага дарыгер, өзүңдү айыктыр деген макалды айтаарыңар анык. Капернаумда кылгандарыңды уктук, ошол кылгандарыңды бул жерде, өз мекениңде да кылчы" дээрсиңер. Анан Иса дагы мындай деди: "Силерге чындыкты айтып коеюн, эч бир пайгамбар өз жеринде кабыл алынбайт. Силерге чындыкты айтып жатамын, Илияс пайгамбардын тушунда 3 жыл 6 ай бою жамгыр жаабай, бардык жерде катуу ачарчылык болгон кезде Исраилда жесраялдар көп эле. Ошондо Илияс алардын эч кимисине жиберилбестен Сидон жеринен Сарепат шаарындагы бир жесирге гана жиберилген. Ошондой эле Элиша пайгамбардын тушунда Исраилда пес оорулуулар көп болгон, бирок Сириялык Наамандан башка эч ким айыккан эмес." Муну укканда синагогадагылардын баары ачууланышты. Алар орундарынан тура калышып, Исаны шаардан кууп чыгышты да, ылдый түртүп жибермекчи болуп, өздөрүнүн шаары жайгашкан тоонун чокусуна алып барышты. Бирок Иса аларды аралап өтүп кетип калды. Иса Галилеядагы Капернаум шаарына келип, ишемби күндөрү элди окутуп жатты. Эл анын окутуусуна таң калды, анткени ал бийлиги бар адамдай сүйлөчү. Синагогада жин оорулуу бир адам бар эле. Ал: "Эй, Назареттик Иса, бизде эмнең бар? Сен бизди жок кылуу үчүн келдиң. Сенин ким экениңди билем. Сен Кудайдын ыйыгысың" деп кыйкырды. Иса ага: "Үнүңдү бас, бул адамдын ичинен чыгып кет" деп тыюу салды. Ошондо жин ал адамды элдин алдына жыгып, ага эч кандай зыян келтирбестен анын ичинен чыгып кетти. Ошондо бардыгынын үрөйлөрү учуп, өз ара: "Бул эмне дегени? Ал жиндерге бийлик менен, күч менен буйрук берип жатат. Алар чыгып кетип жатышат" дешти. Ошентип Иса жөнүндө бардык аймактарга кабар тарады. Иса синагогадан чыккандан кийин Шимондун үйүнө келди. Шимондун кайненеси ысытма оорусу менен ооруп жаткан эле. Исадан ага жардам берүүсүн өтүнүштү. Иса анын жанына келип, аны ысытма оорусунан айыктырды. Аял дароо ордунан туруп, аларга кызмат кыла баштады. Күн батканда ага ар кандай оорулууларды алып келе башташты. Ал ар биринин үстүнө колдорун коюп, аларды айыктырып жатты. Көптөрдүн ичинен жиндер: "Сен Кудайдын уулу Машаяксың" деп кыйкырып чыгып жатышты. Бирок Иса аларга өзүнүн Машаяк экенин айтууга тыюу салды, анткени жиндер анын Машаяк экенин билишчү. Таң атканда Иса үйдөн чыгып, ээн жерге барды. Эл аны издеп таап, кетирбей алып калгысы келди.
Бирок Иса аларга: "Мен Кудайдын падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабарды башка шаарларга да жарыялашым керек. Анткени мен ошол үчүн жиберилгем" деди. Ошентип Иса Галилеядагы синагогаларда насаат айтып жатты.